Салам урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Жана ошондой эле комузду жаңы кармап, уже чертип ырдап, жана ошондой эле профессионал чертип калгандар үчүн атайын Максат Кыштобаев деген агабыздын азыр белгилүү жүрөк сыры жана башка ырдап жүргөн агабыз бар. Ошонун жүрөк сыры деген ырын биздин YouTube каналдан суранышкандар болгон. Ошон үчүн эң биринчи биздин комуз үйрөнүү ырыбызды сабагын ошол жүрөк сырыдан баштайын деп чечтим. Бул жүрөк сыры деген оңой эле ыр, өзү 3 куплет же 4 куплет турушу мүмкүн. Бирок ошонун биринчи куплетинин гана 4 сап гана чертилсе, 4 сап. Ошонун бардыгы ошол биринчи куплет менен ырдалып жана чертилип кете берет. Баары окшош. Бул ортосу фа, соль же ля, бул не деген нота деген жаңылар үчүн фа, соль, ля бул ылдыйраак үндөр, низкий. Мына мен чыгып атат го үнүм эркектердин үнүнө туура келет. А до, си дегендер уже кыздардын үнүнө кетип калат. Анда эмесе кеттик. Эң биринчи чыпактан баштайбыз. Бул 3 этап менен үйрөнөбүз. Биринчи эң оңой, экинчиси бир аз чертип уже ырдап калгандар үчүн, үчүнчүсү уже профессионалдык черткен деңгээлде черткендер үчүн. Эң биринчи чыпактан баштайбыз. Проигрыш эмес, бир эң биринчи ыры менен чертебиз. Ушуну канча жолу кайталайсыздар билбейм, ар бирөөнүн деңгээлине жараша болот. Кээ бирөө 10 жолу, кээ бирөө 5 жолу, кээ бирөө 3 жолу кайталайт. Ошону биринчи кайталап бүтүп туруп, анан кийин экинчи этабын өтөбүз. Биринчи ушуну кайталай бериңиздер. Кийинки видео бул экинчи этап болот. Экинчи этапка өтөбүз. Ушуну чертип бүткөндөн кийин бирок. Албетте жөн эле чертип бербестен ыры менен чертилишин жалаң менен өйдө теріп чертип атам. Кээ бирөө жалаң ылдый чертсе да болот. Бул биринчи кыл, экинчи кыл, үчүнчү кыл. Кайсы кыл базылса, оң колдун кылы ошону териш керек. Биринчи этапты бүткөндөрдү куттуктайм. Эгерде экинчи этапка өтүп жатсаңыз, ушуну видеону көрүп атсаңыз, анда эмесе кеттик. Бул экинчи этабы биринчи өйдө эле терилбейт. Бул бир аз ылдый өйдө, өзүнүн атайын санактары бар. Ошону санап чертебиз. Мен аз санабайм, бир гана ырдап чертем. Бирок жай. Экинчи этап өзүңүздөр көргөндөй жалаң. Жалаң ушуну чертилет. Ушуну чертип алууга, анан кийин деп кете берет. Бул экинчи этабы. Экинчи этабын ушунун кечке эле кайталаңыздар. Болбой жатса, чын эле башында боло бербейт. Башында жаңы чертип баштагандар үчүн кыйын, албетте. Бирок аягында результат болот деп толук ишенем. Биринчи жана экинчи этабын бүткөндөрдү дагы бир жолу куттуктайм. Бул чындыгында оңой олтоң иш эмес. Биринчи, экинчисин бүткөндөрдү уже бүтүп, чертип, ырдап калгандар үчүн уже бул акыркы да, мындай айтканда, финалдык чыгарма. Үчүнчүсү эң кантип фаршлак лига кошула турган жери.
эгерде буну түшүнбөй билбей жатсаңыздар, ошол видеонун алдында описание деген бар, ошого кирип туруп WhatsApp эме бар, номерум, ошакка кайрылсаңыздар болот. Эгер бош болсом жооп берем. Анда эмесе кеттик. Башынан баштап, проектинен баштайм. Берди өзүңөр көргөндөй ар кандай болуп атат, туура. Мага билинбейт, бирок жаңы үйрөнүп аткандар үчүн түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн да. Бердин аккорд кармап атам. Эки кыл бир чертилет. Эки кыл бир басылат. Анан фалшлаг. Ушуларды колдонсоңор ушундай үн чыгат. Мисалы, ошол баарыңыздарга ийгилик. Биринчи, экинчи, үчүнчү этабы ушундай.